Парижде эң көп медальды кайсы өлкө алып кетти? АКШ Париж Олимпиадасында эң көп медаль уткан өлкө болду. Америкалык спортчулар 40 алтын, 44 күмүш жана 42 коло жеңип, медалдык рейтингде биринчилик менен жыйынтыкташты. Экинчиге 40 алтын, 27 күмүш, 24 коло уткан Кытай жайгашты. Ал эми Япония 20 алтын, 12 күмүш, 13 коло медаль менен 3-чү саптан орун алды. Алдыңкы ондукту андан ары Австралия, Франция, Нидерланды, Улуу Британия, Түштүк Корея, Италия жана Германия толуктайт. Кошуна мамлекеттерден Өзбекстан 13-чү катарга жайгашты. Алардын куржунунда 8 алтын, 2 күмүш, 3 коло байге бар. Казакстан 1 алтын, 3 күмүш, 3 коло медаль менен 43-чү орунда. Тажикстан 3 коло утуп 79-чу сапты сактап калды. Кыргызстан бул олимпиадада тарыхый рекорд жаратып, 2 күмүш, 4 коло медаль менен 68-чи орунду камсыздады. Парижде өтүп жаткан 33-чү жайкы Олимп оюмдары 26-июлда башталган. Спорттук иш-чаралардын жайылыш аземи 12 августка караган түнү Stade de France аренасында болуп өттү. 206 мамлекетинен 10 миңден ашык спортчу катышты. Кийинки олимпиада 2028 жылы АКШнын Лос-Анджелес шаарында